Жалал Абад шаарындагы регионалдык олимпиадалык резерв мектеби спортко шыктуу балдар даярдап келет. Мында өлкөнүн ар кайсы аймагынан келген улан кыздар тарбияланат. Кабыл алуудагы атайын сынактын негизинде тандалып алынат. Мына ушундай сынактардан ийгиликтүү өтүп, өзү кыялданган спорттук мектепте окуп жаткандардын катарында Талас облусунан келген Байел Жайлообеков дагы бар. Эс аркандан баштап эле спортко шыктуу келип, келечекте дүйнөлүк ири мелдештерде өлкө желегин желбиретсем дейт. Айтымында бул мектепте билим алууга керектүү шарттардын бардыгы түзүлгөн. Болгону көңүл коюп, машыктыруучулардын ар бир көрсөткөн ыкмасын туура аткаруу керек. Бияка өткөн олимпиаданын чемпиону болуп, көптөгөн ийгиликтерди багындыруу. Бияктын условиялары аябай жакшы, 4 мал тамагы, жатаканасында жылуулугу бар. Эртең менен 6:30 туруп чуркайбыз, разминка болот. Анан кийин 7:30 тренировкабыз башталат. 2 саат тренировка кылабыз. Анан кечки малы дагы бир жолу 2 саат тренировка кылабыз. 5:30 башталат. Буга чейин Кыргызстанда мындай олимпиадалык резерв мектеби бир гана Бишкек шаарында болуп келген. Жалал Абадтагы бул жай балдарды 2024 жылдын август айынан тарта атайын сынактын негизинде тандап алышкан. Учурда мында 100 бала билим алышууда. Алардын ичинен 9-у кыздар. Ушул тапта грек-рим, эркин күрөшүү, бокс, оор атлетика жана башка спорттун түрлөрү боюнча машыгышууда. Мына Заманбап Жакшынакай спорт залдын эмеси менен 1-сентябрдан баштап тренировка процессин баштадык. Кудай буйрса мектептин эмесинде спорттун 6 түрүнөн машыгышат. Ошентип күнүмдүк балдардын режимдери мындай бирине бири коп келишип, регламент менен иштешет. Тренерлер да өз убагында тренировкага келип, өз убагында ар бир бала менен индивидуальный бул иштегенге мүмкүнчүлүктөрү бар да. Спортто бир гана кара күч талап кылынбайт. Эгерде келечекте атактуу спортчу болом десең, анда илим, билим биринчи орунда турушу керек. Бул жайда балдардын билим алуусуна өзгөчө басым жасалган. Окуу кадимки өлкөнүн мектеп программасында өтүлөт. Жалпысынан биздин мектепте быйылкы жылдын эсебинен 100 бала кабыл алынган. 100 баланын ичинен конкурстук негизде алганбыз. Эң мыкты, күчтүү, жакшы окуган, билеги күчтүү балдар келген, таланттуу балдар. Сабак кадимкидей эле, кандай жалпы билим берүү мектебинде кандай болсо, бизде деле ошондой. Ошол программа менен беребиз. Бизге министерство планды бекитип берген, ошол план негизинде жумушту алып барабыз бүгүнкү күндө. Мындан тышкары спортчулар үчүн мектептин базасында медициналык кабинеттер да коюштурулган. Кыскасы, жаш спортчулардын ден соолугуна кам көрүп туруучу шарттардын бардыгы түзүлгөн. Бизге кайрылгандарын карап, алардын келечекте немелерин ден соолугунун чыңалышына өбөлгө түзүүчү бөлүм болуп эсептелет. Ошон үчүн бул жерде педиатр, анан заведующий менен хирург, медсестра, старший, мынау врачтардын бөлүмү бу жерде ооруларды прием кылып кабыл алат. Анан ошонун деңгээлине жараша анан жаткырып, кээ бирлерин жаткырабыз, кээ бирлерин амбулаторный лечение кылабыз. Бул жер болсо биздин медициналык немен улуу медайымы жайгашкан. Бу жерде дары-дармектер бүт баары ушул жерден берилет. Жалал Абад шаарындагы регионалдык олимпиадалык резерв мектебинде спортчулардын физикалык даярдыгынан тышкары психологиялык, ошондой эле ден соолук жана туура тамактануу маселелерине дагы өзгөчө көңүл бурулат. Ашканасынан тартып, жатаканасына чейин керектүү шарттын баары түзүлгөн. Негизинен мектеп эл аралык мелдештерде жана олимпиада оюндарында өлкө намысын коргой турган жогорку квалификациялуу спортчуларды даярдап чыгарат. Дөрөт Канатбеков, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.